Тажикстандын куралдуу кол салуусунан улам жабыр тарткан баткендик боордошторубуз Борборго көчүп келди. Супер KG порталы кыргыз медициналык окуу жайынын жатаканасына жайгашкан баткендик туугандарыбызга барып, ал абалын билип кайтты. Atı jönü Lale. Kança жаштасыз? Kança жаштасыз? Ата канчада? 74, 84 çal. Kaysı gün eкен естенем чыгып калды. Ошо башталган. Bir hafta bolup kaldı da жолго чыкканыбызда туугандарыбызга бардык. Онун келип ошко жаттык Касинжада. Анан бул жака келдик. Ошол. Мылтык атышты да. Atıştı da ayıl topalar. Атышып жүргөн. Ketkiler dedi. Ошол убакта силер эмне кылып аттыңар эле? Endi çayga oturduk dedi. Erten menen. Saat 8:00 taң atkандан кийин эми чай ичишке керек деп отурсак эле ушу айнектер шарактап кетти. Мылтыктын эме дошулар угулду, анан кийин кач кыла деди. Бардык анан тагы чыга калып кеттик да бардыгыбыз. Үйнөрдү да бар жокту таштадык да бир сыйра кийимдер менен чыга бердик. Үй бүлөдө канча болушсуздар? Үй бүлөдө төртөөбүз азырынча. Olur kalgan ayak, olur kayakka ketip kaldık bilbeybiz de. Балаңыздар каякта экенин билбейсиз? Балдар şu ayılda kalgan da bilbeybiz gari kayakka ketişti. Telefon аркылуу сүйлөштүңөрбү? Telefon kaysı günü söylüştük, 2 gün bolup kalıp söylüşkönübüzge. Тынчмын. Hazır ayır nemesince vaktınca sal tınçırak dedi. Beri söylüşkönübüz onun beri. Үйүңүздөр эмне болуптур? Үйдü suraganı yok bardanan. Oloram жолдо жүрөттөр сентилерде өтпөйтте. Эми күтүп балдарды, солдаттарга тамак ташышып, чөнтүшүп жүрөттөр. Биз азыр үй жайды ham билбейбиз, мал алыбызды ham билбейбиз. Только өзүбүз бир сыйра кийим менен чыктык. Чалдын ham көзү ооруйт, менин дагы көзүм ооруйт. Азыр больницага барып текшертишип келдим. Ачка алышып берди, жакшы карашып жатат. Бардыгы туруп, тамактарды жакшыларын беришип жататтар. Бар жоктон камсыз кылып жататтар азыр. Kıyın dağıttık, жолдо кыйналдык. 5 saatte жеттик партер менен. Сүртү шаарга. Өттөн бар туугандар алышып кетти. 2 кече убакта жаттышык. Онда да качкыла дей берди. Немеге, ошко келип бир кече жаттык Касинжада. Анан ал жерден бияка салышып жүгүрдү. Эттен балдар күтүп алып келип битке коюшуп кетти болду. Негизи канча балаңыздар бар? 2 кыз бир уул бар. Кыздын бири бизди алып келип карап жатат да, карап турат. Билбейм жок, канча турашты. Сураганда жок бизе. Кече апарып көзүм текшертишип келди бабай экөөбүздү тең апарып. Бүгүн апарып ачка алышып берди, алып келишип койду дагы балдар. Документтерди жийиштирип бир немеге салып койгон сумкага. Тополгон болду, качкылар дегендерди пакетти алабыз дагы кетибиз, башка эчтеке карабайбыз. Кийим-кечеге дагы, маларга да, үй жайга да карабайбыз. Үйдөрдүн документтерибизди алабыз дагы жолго чыгабыз. Ачып бардыгы ошентип. Туугандарга кетти. Туугандарды бияка салышып жүгүрдү. Коңшугон дегендердин абалын билдиңерби? Коңшулар да билбейбиз азыр эч кайсын эмес. Özüzde. Коңшулар ham көп келген, ошо туугандарга кеткен, каяктарга кетишкен деп. Tuğanlar varlar, tuğanlara Türk. Балдары келип шакта жашагандар балдарга кетти деп барды. Ошо мен Баткен облусунун Лелек районунун Арка айылынан боломун. Аты жөнүм Туратова Назгүл. Ошол биз эртең менен жумушка эле жөнөгөнбүз. Кадимкидей эле жашоо болуп, анан Мектепте иштейм дедиңиз. Мектепте иштейм, ооба. Кадимкидей эле ошо жумушка жөнөгөнбүз. Ошо 7ден 50 өткөндө бизге айылыбызга снаряд түшүп, атылып, ошолордун үнүнөн анан балдарыбызды алып эле анан качып жөнөдүк. Анан ушу Маргун айылына бардык. Андан кийин ошо шаарга келдик. Ошо толугу менен үйүбүз күйүп бүттү. 4 балам бар. Азыркы убакта жолдошум айылда. Ошол. Буга чейин дагы болгон, эми мынчалык болот деп ойлогон эмеспиз да эч качан. Мындай ошол башталган убакта кандай болдуңар?
шок абалда Ооба, биз уже баягы как будто даярдангандай эле эме билип калдык. 2 күн мурун какой-то ошондой бир эме болду эле. Уруш болот депчи, анан бирок мынчалык болот деп ойлогон эмес. Ооба, мынчалык болот деп ойлогон эмеспиз да бизчи. Ага чейин 1 жыл мурун болгон. 1 жылдын ичинде 2 жолу болду окшойт, жалган айтпасам. Жаңы салган, ооба, жаңы салып көчүп чыкканыма айтып атпаймынбы, 2 айга жетпеди эле да, 1 ай, 1,5 ай болуп калды эле. Ошо күйгүзбөй эле ичидеги бардык нерсесин, буюмдарын алып кетсе деле ыраазы элем. Ошо. Ал үйдө эми в течение ошо канча бир 9 жылды, 8 жылдын ичинде салган эле. Өзүбүздүн эмебиз менен. Азыр катуу жабыркагандар үйдө бир эле ошол дубал эле калды да, ошо катуу жабыркаганга кирет да, башка эч нерсеси калган жок. Алар ичидегилер буюмдарды алып чыгып кетип, анан үйлөрдү өрттөп салышты да. Ошо машин, үйүбүздүн астында машин бар болчу, ал дагы күйүп кетти. үйүңөрдүн ичинде баалуу эмне бар эле? Баалуу көп эле буюмдар болчу, анан акчалар дагы бар болчу. Балдарымдын документи күйүп кетти, өзүмдүкү го бар. Ошо эми бардык буюмдар жаңы келген эле, эми насип этпептир. Ичим тартпаймын буюмга. Главный балдардын ден соолугу жакшы, күйөөмдүкү жакшы, өзүмдүкү жакшы. Каза болгон 15 жаштагы кыз мен айылымдан биздин окуучубуз эле, ошо кыз жакшы кыз эле, ошо кыз дагы өтүп кетти да. Ооба. Мен окуучу эмес, эми бир мектепте иштейт элек, коллективибиздин окуучусу эле да. Ошо кызыбыздын өтүп кеткени аябай жаман болду. Башка дагы тааныштары да өтүп кетти, ошондой болду. Азыркы учурда бизде 91 адамдар келишти, бала чакасы менен 91 болду. Мындан мурун 19-сентябрда келишти. Андан мурун 2 күн мурунда 21 адам, андан кийин 49 адам келди. Бирок чай берип жайлаштырайык десек болбой, туугандары алып кетип калышты. Андан кийин 19-сентябрда ошо 91 келди. Бала чакасы менен. Булар Баткен областынан, Аркадан болушат, Самаркандиктен болушат. Ошо Баткен тегерегиндеги Бужун деген айылдан болушат. Ушундай келишти. Эң эле чоң атабыз келди, 84 жашта кемпири менен, калгандары 3 жаштар. Булар основной булар келгенде булар ошо качканда эле кээ бири галош менен качышыптыр, кээ бири бир шлепкасы менен качыптыр. Үйдө отурган буюм менен эле документтери буларга дайым даяр экен, документтерин алып алып эле качышыптыр. Эчтекеси жок эле келишти. Келген күндөн баштап эле волонтерлор келе башташты, жеке ишкерлер келе башташты, мектептер келе башташты. Биринчи эле күнү дегенде ректорубуз Инжир Озбаевна, проректорубуз Гүлмира Артыкбаевна биринчи эле жылуу кийимдер менен камсыздандырышты. Биринчи эртең менен түштөн кийин кайра алдырышты. Жылуу кийим менен камсыздандырдык, пут кийим жокторго пут кийим сатып берди. Андан кийин көп келе баштады. Кыргыз эли менен айлансам болот. Баары эле келип тамак ашын алып келип атышты, кийим кечесин алып келип атышты. Өзүбүздүн врачтар келип, педиатрлар келип, балдарды баарын осмотр кылышты. Ошо бир апабыз келген, анда көзү жакшы көрбөйт экен, аны барып көзүн көрсөттү. Орогон балдарды, бир балабыз ооруп калган экен, аны 3-ооруканага жаткырышты. Эш кылып баарына карап атышат. Күнүгө эртең менен биздин медакадемиянын медсестрасы бар, келип баарын ооругандан давлениясын көрүп кетет, андан кийин врачтар келишет. Дары берип кетти эртең менен. Давлениясы бир көтөрүлүп, бир түшүп атат. Аны карап кетти. Бир бала дагы кичинекей балабыз ооруп калган экен, 3-ооруканага алып кетишти. Алып барып көрсөтүп алып келип атышат. Келип педиатрлар берден көрүп назначение берип кетип атышат. Анан жаткыра турганы барып жаткырып атышат. Азыр болсо саат 1-де биздин жетекчилер менен баары биригип кичинекей балдарды ата-энелери менен паркка алып кетишти, ойнотуп келели деп. Балдар кичине бирден стресс болуп эч жака чыкпай атат деп ойноткон алып кетишти азыр. Эми бул жакта канча болушат, биз иши билбейбиз. Пока бизге айтыша элек,
пока буларга алар үйүнө кеткиче ушул жерде эле болушат го. Канча болсо эми тургузганга эмебиз бар да. Камсыздандырып турганга дегендей.